Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен Жеңи жоктун өмүрү жана чыгармачылыгына кайрылмакчыбыз. Алгач сабакты баштаардан мурун биз сабакка төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчи, Жеңи жоктун өмүр таржымалы менен толук таанышабыз. Экинчи, акындын башынан кечирген оор күндөрүндө майышпаган кайраттуулугу, жашоого болгон сүйүүсү, акыйкаттыгын ар бир кадамынан билебиз. Үчүнчүсү, Жеңи жоктун өмүр жолу аркылуу ар бир иште таза, чынчыл болууга, элге кызмат кылууга тарбияланабыз. Таластан чыккан Жеңи жок, ак калпак кыргыз элинде Тайма шаарга теңи жок. Аксыдан чыккан Жеңи жок, ак калпак кыргыз элинде Айты шаарга теңи жок. Улуу акын Жеңи жок, өз аты өтө көкө уулу, өзү жашаган мезгилде белгилүү төкмө акын катары атпай журтка таанылган болсо, азыр анын калтырып кеткен мурастарын бизден кийинки муундар да окуп, көптөгөн таалим тарбия ала алышат. Анткени анын ырлары баалуу жана кайталангыс. Кыргыз элинин ак таңдай акыны Жеңи жоктун аты өтө көкө уулу. Ал 1860 жылы Таластагы Сары Көбөн деген айылда туулган. Ата энесинен эрте ажырап, 3 бир тууганы менен томолой жетим калышат. Алар эптеп жан багып, курсагын тойгузуп жашап жүргөн мезгилде өтөнүн колуна жара чыгып, айыккан жерлери ала болуп калат. Таластагы Ташкара аттуу бий бир күнү тойдо кемегеде колу ала болгон баланы көрүп калат да: "Тетиги баланы жоготкула. Мындай ала оорусу менен менин элимди бузат. Кара буура суусуна таштап жибергиле. Бир жетим менен менин элим кээм калбайт" деген. Ошондо эки жигит кара буура суусуна алып барып ыргытмакчы болгондо, өтө аксыга таекелерине бара турганын, эптеп эле суудан өткөрүп койсо качып кетерин айтып, аябай жалдырап ыйлайт. Балага боору ооруган эки жигит аны суудан өткөрүп: "Бул жакка кайра кайтып келсең, өзүңдү эле эмес, бизди да башыбызды жейсиң. Качып кет" дешип, шаркырап агып жаткан кара сууга өткөрүп коюшат. Өздөрү кайра кайтып кетишет. Ошондо өтө мал айдаган соодагерлерге кошулуп, аксыга келип калат. Жеңи жоктун апасы Алтынай Аксыдагы Кара Суу айылынан болгон. Атасы Көкө Кара Буурадан эле. Жеңи жок Аксыга келген соң, таекелеринин жардамы менен айыкпай калган оорусунан толук айыгып, айылдагы молдодон арабча кат таанып окуй баштайт. Айрыларылап жомокчу, ырчыларды ээрчип жүрүп, жамактатып ырдоо өнөрүн үйрөнөт. Ал жаштайынан эле өтө зээндүү, зирек, сөзгө чебер болуп чоңоет. Бир күнү Кербендин базарында жашы бир топко барып калган Нурмолдо аттуу ырчы менен айтышып калат. Аны менен тең тайлаш айтышкандыктан, эл жаш баланын ошол чөлкөмдөгү аттуу баштуу ырчысы Нурмолдо менен тайманбай ырдаганына таңданышат да: "Бу бала кайдан келген тапан эле? Нурмолдону сөз таптырбай жеңди го. Жеңи жок кемсел кийген тапандын чын эле таланты бар экен" дешип кайтышат. Ошондон баягы Нурмолдо менен айтышкан Жеңи жокпу деген лакап менен жүрүп, өзүнүн өтө аты өчүп, Жеңи жок атанып кетет. Жеңи жоктун ырларынын таасирдүүлүгү ушул күнгө чейин солгундай элек. Акындын ырларынын тарбиялык мааниси терең, уккан элдин акылына уюй турганы айдан ачык. Калк алдында айтышса, эч кимден жеңилген эмес экен. Жеңи жок элдин эскерүүсүндө оозунан ырык уюлуп турган акын деп айтышат. Ал арабча окуган, билимдүү, түшүнүктүү адам болгон. Жеңи жоктун төмөнкүдөй ырлары ушул күндө да актуалдуу.
балалык деген ырында адамдын жашоосундагы ар бир жашты абдан таасын таржымалдап ырдаган. Ал эми дүнүйө ырында болсо кыргыз элинин наркын, салтын, асыл баалуулуктарын кеңири чагылдырат. Элдин бардыгы ырдап, ушул күндө дагы суунун баркын Жеңи жоктун ырларынан алып таалим тарбияга карк чыгармасын биз жакшы билебиз. Бул аккан суу. Аккан суу ырында элдин жаратылышка болгон мамилесин, сууну барктап жашаган даанышмандыгын ырдайт. Андан сырткары биздин улуу акыныбыз жаштарга накыл кеп, санат, терме сыяктуу дагы ырларын ырдап келген. Бул ырлары бизди эмгекке, намыстуулукка, өмүр, өлүм, турмуш тиричилик, ыйман жөнүндөгү баалуу санаттарды бизге берип турат. Акын айрыкча өсүп келе жаткан балдарга да өзүнүн насаатын тынбай айтып турган. Төмөнкү ыр саптарынан муну билсек болот. Тогузу болгон жылдыздын, туйгуну болгон кыргыздын, жетиси болгон жылдыздын, жетиги болгон кыргыздын, сабы болгон кылычтын, сазы болгон кыргыздын, учу болгон кылычтын, уулу болгон кыргыздын. Жеңи жок көкө уулу 1918 жылы 58 жашында оорунун айынан каза болгон. Аны айрымдар жылаан чагып, ошол жылаандын уусу денесине тарап, ошондон кайтыш болгон деп да айтышат. Анын сөөгү өзүнүн айылына коюлуп, азыр акындын өмүр таржымалына арналган Атайын музей Аксы районундагы Кара Суу айылында ачылган. Акындын атын алып жүргөн бир канча мектептер, көчөлөр бар. Аталган музейде акындын өмүр таржымалына, анын жашоосунда анын колдонгон буюмдары, анын колдонгон комуздарынын бардыгы жана башка баалуу экспонаттар коюлган. Жеңи жок төкмө акын, айтыш өнөрүнүн ээси, арабча жаза билген сабаттуу, устат, дастанчы болгон. Анда эмесе балдар, биз Жеңи жоктун өмүр таржымалы менен толук тааныштык деп ойлоймун. Азыркы кезекти жыйынтыктоочу суроого беремин. Эгерде даяр болсоңор, анда биринчи суроону мен силерге тааныштырайын. Жеңи жок кантип аман калган? Туура жообун силер дайындап турдуңар болуш керек. Анда ачайын. Анын жаштыгын аяп, Ташкаранын жигиттери Аксы тарапка кое беришкен. Экинчи суроо. Өтөгө эмне үчүн Жеңи жок деген ат ыйгарылып калган? Бул суроону силер дароо эле таптыңар болуш керек. Жеңи жок кемсел кийип алып жаш болсо да, белгилүү акын Нурмолдо менен Тайманбай айтышкан өткүрлүгүнүн сөзмөр чечендигинин себебинен ал Жеңи жок деп аталып кеткен экен. Үчүнчү суроо. Жеңи жоктун туулган айылы. Кайсыл жерде туулганын силер баамдап аткан болушуңар керек. Анда мен туура жообун таптыңар деп эсептеймин дагы. Ачтым. Жеңи жок Сарыкөбөн айылында туулган. Талас областына караштуу Сарыкөбөн айылында экен. Жеңи жоктун жогоруда мен өмүр таржымалын айтып атканда ырларын айтканмын. Анда ырларынан эсиңерде калганын атагыла. Эстедиңер болуш керек. Анда Жеңи жоктун ырлары аккан суу, балалык, дүнүйө, санаттары Жеңи жоктун насыяттары жана Жеңи жоктун терме ырларын кошсок болот. Андан башка дагы жалгыз тал менен сүйлөшүү, көк сулуу, балам жок деген ырлары бар балдар. Кийинки суроого кезек беребиз. Жеңи жок канча жашында каза болгон? Бул жерде тесттик тапшырма. А 59, Б 58, В 64, Г 65.
Силер туура жоопту таптыңар болуш керек. Жеңи жок 58 жашында каза болгон. Башкача айтканда Б варианты туура балдар. Жеңи жоктун өмүр таржымалы бизге кандай таасир берет жана тарбиялайт балдар. Биз өмүр таржымалы менен толук таанышып чыктык. Мына ошондон биз кандай өзүбүзгө бир пайдалуу нерсе ала алдык. Жеңи жоктун өмүр таржымалын үйрөнгөндөн кийин бизде кайратмандыкка, акыйкат, ак сүйлөөгө, эмгекчилдикке, сөз өнөрүн баалоого, эне тилди сүйүүгө тарбия алсак болот. Кайратмандыгын биз кайсыл жеринен алсак болот? Анын ушул тайбай, өзүнүн тайекелеринин жерине келгенде ошол жомокчу, дастанчы, ырчы акындардын артынан ээрчип жүрүп, ошолордон көп нерселерди үйрөнүп, анан кийин элдин атынан ырдап, эч качан бирөөгө калп сүйлөбөй, ушул өмүр, дүнүйө, жашоо тууралуу насааттарын, санаттарын ырдап, өмүр бою эмгектенип жүргөндүгү акындын жашоосундагы негизги эреже сыяктуу балдар. Ошондой эле сөз өнөрүн дагы баалагандыгын биз билебиз. Ал ырдаганда жөн эле тилин кайрап, өгөөдөй кылып алдыга соймоңдотуп алып туруп, анан кийин баштачы дейт да, ырдычы. Оозунан сөзү куюлуп турган акын болчу дейт. Эч качан бир акындар менен айтышканда жеңилчү эмес экен. Дайыма жакшылыкты гана үндөп, жакшылыкка гана мындай бир басым жасаган мыкты адамгерчиликтүү инсан болгон деп да эскеришет. Акын тууралуу дагы силерге айта кетчү дагы бир маалымат. Жеңи жок баласыз өткөн. Анын Көксулуу деген абдан сулуу, чырайлуу келинчеги болгон экен. Бирок экөө канчалык ынтымактуу болбосун, булар өмүр бою балалуу болбоптур да. Мына ошондо дагы ал ошол аялына мындай жаман мамиле жасабастан абдан урматтап, сыйлап, кайда барса өзү менен кошо алып жүрүп, эл менен өзүн бактылуу сезип, элге гана чыгармачылыгын, талантын арнап, өмүр бою ырдап жүргөн улуу акындарыбыздын кайталангыс инсаныбыз экендигин биз дайыма эскерип жүрүшүбүз керек балдар. Мына балдар, ошентип биз жеңи жоктун дагы өмүр таржымалы менен толук тааныштык деп ойлоймун. Анда жеңи жоктун өмүр таржымалын окуп, андан сырткары кошумча интернет булактарынан дагы издеп, кыскача өмүр баянын конспект дептериңерге жазып келесиңер. Бул силердин тапшырмаңар. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман болгула балдар.